Сезимдерди айтуудан коркобуз, сезимдерди угуудан коркобуз. Бул үчүн бул дагы бир жабык коомдуку, себеби биз ачык билбегендик үчүн көп нерседен корккондугубуз үчүн биз чочулайбыз да. Билбестиктен коркуу келип чыгат. Бизде коммуникация жок балдарда. Мисалы ата-эне менен баланын ортосунда коммуникация жок. Себеби сүйлөшөйүн десе, ай барчы, кое турчу, анан айтчы, эмнени сүйлөп атасың? Сүйлөбөй отурчу, чоңдордун сөзүнө аралашпа, сен эмнени билмей келең деп ушундай сөздөр бар, дайыма айтышат. Ушунун негизинде бала коммуникациясы жоголот да, бул жабык коммуникация болуп калат, анан сүйлөшө албайт да. Ал үй бүлөдө ата-энеси менен сүйлөшө албайбы, ал башка чөйрөдөгү достору менен, туугандар менен же болбосо ошо сүйлөшкөн кыз менен, бала менен сүйлөшө албайт да. Себеп бул кичинебизден калыптанып калган да. Биз ачык айтуу, ачык мамиле кылуу, ачык сезимдерин билдирүү жок эсе. Мисалы сүйүү жөнүндө сүйөм деп айтсаң, элдер ой бул өлүп кетет го деп айтат да. Эмне үчүн сүйүп турсаң айтпашың керек. Кээ бир убакта ошол сенин түгөйүңдү же жубайыңды же сүйгөн адамыңды сүйөм деп айтып атсаң, айтышат сен ата-энеңди ушунчалык сүйбөйсүң дейт да. Бирок айткым келет да, бул ата-энеге болгон сүйүү башка, бир туугандарга болгон сүйүү башка, досторуңа болгон сүйүү, сый урмат башка. Ушул нерселерди бөлүп карашыбыз керек да. Биз ойлошот биз сүйүү эле бирөөнө эле ардаганга жетет деген сыяктуу. Же болбосо атаандаш башталат да. Атаандаштык деген нерсе бул сен апаңды ушундай эметпейсиңби, анан же аялыңды деп кичинекей кезинде бар го. Сен атаңды жакшы көрөсүңбү же апаңды жакшы көрөсүңбү деген нерсе да. Эмне үчүн экөөнү тең бирдей жакшы көрө албайсың? Албетте көрсө болот. Бизде ушул нерсе да, баягы атаандаштык менен муну көбүрөөк жакшы көрөсүң же тигини жакшы көрөсүң. Жанагыдай эле да, мыкты жигит, анан мыкты кыз антпай эле мындай бала катары, адам катары. Ошон үчүн мындай сезимди айтуудан тартынбаш керек, уялбаш керек, айтыш керек. Анан өткөн мамилелериңди дагы жашырбашың керек, себеби анын баардыгы сага бул келечек жашооңдо чоң сабак, келечек жашооңдо чоң сен үчүн берген пайда. Ал болбосо азыркы жашоодо жашайт белем деген суроо бериш керек, себеби анын баары сени адам кылып калыптандырат. Ошол сыяктуу бар бир нерсе бул жашоонун жакшылыгы бар, пайдасы бар да.